Маткеримов Айбек Тураталиевичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясат боюнча комитети төмөкүндөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 84 депутат өттү, кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 73, каршы 2, баары 75, катталды 84. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Күн тартибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы социалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Маткеримов Айбек Тураталиевич социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымынын орун басары, чакырылгандар Мамадалиев Тилек Абдыганиевич, саламаттык сактоо министринин орун басары, Муканов Азамат Кеңешевич, саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы. Айбек Тураталиевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бүгүнкү күн тартибинде Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууга киргизилип жатат. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген. Аталган мыйзам долбоорун социалдык саясат боюнча комитети 2022 жылдын 26 декабрында экинчи окууда карап жактырган. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасында жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим боюнча иштеген саламаттык сактоо уюмдары тарабынан калктын айрым категорияларында медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз жана жеңилдетилген шарттарда көрсөтүүнү камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун экинчи окууга даярдоонун жүрүшүндө депутаттардан жана мыйзам чыгаруу демилгесинин башка субъектилеринен сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн эмес. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча Жогорку Кеңештин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылган. Сурооңуздар болсо, берсеңиздер болот. Я как юрист, я не знаю, что входит профилактически, который и какие... Согласно прейскуранту, я еще раз говорю, уважаемые, там определенно какие виды относятся к какому виду. Азамат Кеңешевич, суроого толук кандуу жооп бере алган жоксуз. Жардамчыңыз билсе, жардамчыңызга бербейсизби сөздү? Саламатсыздар. Алмаз Абданов. Айбек Тураталиевичтин микрофон күйүс бергилечи. Гүл Ахматкуловна, азыр сиздин сурооңузга мен жооп берейинчи. Мен да ушул комитеттин мүчөсү катары жана дарыгер катары. Профилактика бул эми оорулардын алдын алыш керек да. Ошонго жүргүзө турган мероприятиялар. Бир оорулар алдын алып, биз эгер бардык ооруну, чем ооруну дарылагандан көрө алдын алган бул алда канча арзан, жеңил дагы түшөт. Ошондуктан оорулар качан биз оору возникать эткенде дарылабастан ошолордун алдын алыш үчүн профилактикалык иштер жүргүзүлөт. Буларга эми мына биз өзүбүзгө баарыбызга белгилүү ал кайсы, например, жылына биз баарыбыз медосмотрдан өтөт.
бүт медициналык осмотрдан студенттерибизден баштап бүт мамлекеттик кызматкерлер, биздин аскерлерибиз бардыгы, ошонун бардыгы бул профилактикага кирет. Ал жерде ошол тишинен баштап бүтүн аягына чейин карайт. Ошол кээ бизде жарандарыбызды билесиздер. Качан ооруп, акыркы стадияга барып калганда кайрылат. Ошонун акыркы стадияларына жеткизбеш үчүн бизде өзүнүн пландуу түрдө медициналык осмотрлар жүргүзүлөт. Ошонун бардыгы ушул профилактиканын ичине кирет. Комитеттен сурайм деп аткам да мен. Ошону экинчи окууга кайтарсак кандай дейсиңер? Урматтуу турат, комитетке суроону берип атам. Бияқта 56 категория дастандалбай. Түшүнөм. Мыйзамга көрсөтө албайбыз да. Комитет жооп берсе жакшы болот эле. Жоопту комитет. Асынбекович. Дастандалбаевич, Айбек Туратович. бул жерде мынакей бир мыйзамдын жазылып турат да, сиз айткандай инвалид жаштыгынан баштап, ошол эле сөздү до конца окусаңыз, жанагы социалдык пособие алуучулардан деп турат. Булардын баарына мамлекет тарабынан камсыздандыруу төлөнүп берилет. Пенсионер инвалид пенсионер инвалиди кандай болот ошондо? Алардын баарына мамлекет төлөп берет. Пособие деп атасыңар. Пенсия бар да дагы. Жок, ошол это есть, ошо инвалидтин бардыгы ошонго кирилет. Пособияга да баягы биринчи, экинчи группадагы майыптар, алардын баары ушул жерде камтылган. Мамлекет тарабынан. Мындай да бизде 9-чу статьянын бүт мен окудум. Бизде майыптар кер пенсияны алышат, кер жөлөк пулду алышат. Мисалы пенсияны алса по инвалидности. Алар киреби? Бул жерде жазылган эмес да. Пособие жазылган. Пенсионерлер деп турат, дастандалбайбыз. Пенсионерлер, анын ичинде аскерлер пенсионерлер. Окугулашы аскердик пенсионерлер деп. Жөлөк пул алгандар билдеттүү. Өзүңөр ушуну кайра калтырып атасыңар кийинки беренесинде. Аларга мамлекет. Мен силерге сунуш катары айтам, экинчи окууга дагы бир окуп чыккылачы, өзүңөр жакшы түшүндүрө албайсыңар, максатычы. Ар бир мыйзамдын максаты болуш керек да. Жеңилдетүү, тактоо, алдын жылуу деп. Анан бул жерде туруп алып, силер түшүнбөйсүңөр, мен түшүнбөй отуруп, эмне кереги бар деген суроого эч ким. Айбек Туратовичтин микрофонун ачкыла. Давайте карап чыккылачы дагы, ойлонуп окуп чыксаңар. Каршы эмеспиз, биз өнүгүшүбүз керек. Аппарат. Исхак Саматович, сизге жакшы түшүндүрө албай калды окшойт. Сиз айтып аткан ошол пособие алгандар, пенсия алгандар, 16 жашка чейинки биздин балдарыбыз, студенттер окууну бүткүчөктү, аскер кызматкерлери, аскер пенсионерлери баарына мамлекет милдеттүү түрдө аларга ошол камсыздандыруу бөлүмүнү төлөп бериш керек. Ошону төлөп берет. Бул жерде ошол жазылып атат. Исхак Саматович. Аскерлер өзү төлөп бериш милдеттүү эмес, андай болбойт мүмкүн. Өкмөт төлөйт ага. Ошол өкмөт төлөп берет деп атам. Ошолорго милдеттүү түрдө Жок, сиз кичине өзү төлөп берсин деп атасыз го. Өкмөт өзү төлөп берсин деп жазылып атат бул жака. Ошол биздин пенсионерлерибизге жанакы жөлөк пул алган, биздин жанакы майып жарандарыбызга 16 жашка чейинки балдарыбызга жана ошондой 16 жаштан кийин жогорку окуу жайда окуса, аларга баарына мамлекет төлөп берсин деп атат. Мыйзамдын негизги сиз кайра эле ошол мыйзамды алып келип атат дедиңиз. Бул жерде чет элдик жарандарга, чет элдик студенттер милдеттүү түрдө биздин жарандарда эле ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алсын деп мыйзам ошол негизги максаты ошол максат менен келе атат мыйзам. Демилгечи сизби? Мен комитеттин мүчөсү катары биздин комитеттен өткөн, ошон үчүн кичине толуктоо киргизип атам. Исхак Саматович. Рахмат чоң. Маткеримов Айбек Тураталиевичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясат боюнча комитети төмөкүндөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат.
Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 84 депутат өттү, кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 73, каршы 2, баары 75, катталды 84. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Анда урматтуу депутаттар, азыр комитеттин чечимин корутундусун окуу үчүн сөз комитеттин төрагасынын орун басары Айбек Маткеримовда. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Аталган мыйзам долбоорун колдоп коюңуздарды суранабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат. Макул 75, каршы 1, баары 76, катталды 88. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды.